Mercedes-Benz E-класс 210 kuzovda. Ekiming kıyımıldatқыштың kөлемі 4.3, коробка автомат. Отырғыштардың жылыту системасы 210 климатта, система стабилизации, антизанос. Так, бағасы $7,500. Kia Morning 2018 коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, $8,500. Пробег 26,160 километрге. Антизанос, контроль давления шин, отургучтары жөнөкөй кездемеде, монитор, камера бар екен, партроник датчиктери. Да, bir Mercedes-Benz E-класс 210 kuzovda. Комплектация bunday Qirg'izistonda yo'q. Так. Комплектация элеганс екен. Элеганс. Азыр опцияларын айтып кетебиз. Опциялар мактап атат эси. Партроник датчиктери алдыңкы бамперинде да 6 экен, люк. Мынакей отургучтарында 3 режимде, памяти, электро жылдыргычтарда, отургучтары бирок ткань экен. Климаты автофункциясы менен 210 алуу, ошол эле фара омывательдер, отургучтардын жылытуу системасы, партрониктерди өчүрүп жандыруу, электропардалар, антизанос. Пробеги 201.307 километрди көрсөтүп атат. Баасы канча болду? Басы $8,800. Az bir жүргүзүп берсин. Ana gördünüzdür. Daha bir 210 kuzovda E-класс. 2000 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, коробка автомат. Партрониктер бар, баасы 500.000 mi? 500.000 сомдо атыптыр. Mercedes-Benz S-класс 221 kuzovda. $2006 кыймылдаткычтын көлөмү 5.5, эсин байланыш номери 755 83 09 83 $11,000 деп атат. Айтылыш баасы. Салонда кыскача көрсөтүп коелар. Ушундай көрүнүштө. Chevrolet Spark 2 дейин десем, мына кичине көрүп атасыздар, же рестайлингпи адашпасам. Сал башкачараак болуп турат да көрүнүшүчү. 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Пробеги 10.000 эле километр деп жазып коюптур. Spark Premier экен. Ушундай, может быть, ушундай комплектациябы. Аркасынан окшош эле, бирок алдыңкы мына жагы башкача экен да. Айтмакчы, мына контроль слепых зон бар. Жакшы. Так, антизаносторду өчүрүп жандыруу, монитор, навигациялар менен кошо, флешканы коюп костагы, келип кете бересиз. Жылытуу системасы, рулю кожа, старт стоп, отургучтары дагы кожа. Так, подлокотник. Баасын канча дедиңер эле? $8,500. Дагы бир Kia Morning 2012 коробка автомат 1.2 дейт, кыймылдаткычтын көлөмү. Эсин байланыш номери 555 66 66 25. Түсү башкача экен, мындай түстөрдү
Есімде деле жоқ, ақырғы жол көргенім. Рулында жылыту системасы бар. Bir зоналуу климатта. 6,5 мың доллар mı? Chevrolet Spark 2015. Жада кетсем, мына корейский бая жазуларындағы өшірілі екен. Жаңылы келген оқшайды, свежий. 5-10 күнлі oldu da отат. Қимылдатқышын көлемі 1 куб. Пробеги 74.063 километр. Кожа, айдоочуда подлокотник бар, кондиционер, печка, монитор, электрогүзгүлөр. Мынанки 4 айнектен электро көтөргүчтө, блокировкалар менен, рейлинг. 500 канча дедиңер? 580 миң сом, Партроник датчиктери, камера. Жана, мына Аванта 4-тага, машина кейдж каналы. Hyundai Avante 4. 2007 кыймылдаткычын көлөмү 1.6. Бензин бе? Бензин екен. Туманниктер, мынанда монитор коюлган, подлокотник, кожаный руль. Демес, аяй сон життан атпа. Мындай. Апельсин бе, же мандаринге окшогонбу, жакшынакай житкен ароматы. Басы канча болду бул? 580. Бул да 580 миң сом экен. Kia Sportage 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, дизель, $15.800, коробка автомат. Kia Sorento 2012 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, коробка автомат. $12,5 миң. Партрониктер, камера. Subaru Legacy 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 2.4. Так, оң руль. Жок, бул Outback Legacy эмес, Outback. Партрониктер. Бардыгы родная краска дейт эси. Так. $600 миң деп атаса. Mitsubishi Outlander 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, коробка механика. Мына кышкы дөңгөлөктөр менен кошо береткен бардык комплектте. 500 миң сом деп атат айтылыш баасы. Toyota Corolla Hatchback 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, коробка механика. 450 миң сом. Машина кейдж каналы. Mazda 3 болуш керек. 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, коробка механика. 400 миң сом. Mazda 2 екен. Honda Civic мындай өң башкачараак екен. 2000 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка автомат. 315 миң сом. Сол руль.
Bunu çok şey de okşar.